Садыр Жапаров азыр бир эле учурда сырткы душмандары менен жана ички душмандары менен күрөшүп жатат. Ынтымактуу болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө барыбыз чогуу жардам берели. Ички душмандар ким? Өлкөнү 30 жыл бою мамлекетти тоногондор, коррупционерлер, кумтөрдөгү акционерлер мыйзамсыз бизнес жүргүзгөндөр, эң эле башчылары бийликке жетпей калгандар деп соц тармактын активдүү колдонуучусу Заке жазып чыкты. УКМК кумтөргө тинтүү жүргүзүп, кассаны алып чыгышты. Кумтөр Голд компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, тинтүү иштери УКМК кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ал жерде кумтөр боюнча комиссиянын өкүлдөрү да бар. Алдын ала маалым болгондой, УКМК кызматкерлери тарабынан Кумтөр Голд компаниясынын кеңсесинен касса жана ошондой эле бардык техникалык каражаттар чыгарылган. Бул ортодо кеңседе аталган мекеменин кызматкерлери жок экени айтылууда. Булак Назар Ньюс KG. Жапаровду жактоочулары колдоп аларын көрсөттү. Атамбаев менен Мадумаров бүгүн 15 майда митинг кылып, Жапаровду кетсин деп талап кылышмак. Бирок 5000 адам митингге чыгып Жапаровду колдоду. Бишкек шаарындагы эски аянтта чогулгандар президенттик башкарууну жана жалпы Кыргызстандын элин ынтымакка, чек аранын бүтүндүгүн коргоого чакырган сөздөрдү сүйлөштү. Уюштуруучулардын белгилөөсүнө караганда, митингге өлкөнүн 7 дубанынан тынчтыкты, ынтымакты жактаган өкүлдөр келип катышты. Митинг 1 саатка созулуп, чогулгандар тынч тарады. Мамлекет башчысынын саясатын колдоп чыккандар митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга, оппозицияга каршылыгын билдирип, Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кубаттай турганын айтышты. Булак Чындык медиа. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн камаганга Ташиевдин шайы жетпей калдыбы? Бийлик 2010 жылдагы июнь коогалаңын эстеп, Ош, Жалал Абад аймактарынан упай алууну ойлогонбу айтор убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кылмыш иштерин козгогон. Бул өңүттөн пиар компания катуу башталып барып, аягы сууга от чачкандай дымып калды. Көрсөм, Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исаков, Иса Өмүркулов, Темир Сариев, Абдыган Эркебаев, Эмилбек Каптагаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Алмазбек Атамбаев жана башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн табы жетиштүү. Бийликке каршылык көрсөтөрү жашыруун эмес туура. Башында карт бөрү саясатчыларды коркутууга киришкен УКМК тизгинди секин тартып, билдирүү жасабай, билмексен маанайына өткөнү кандай? Же чек арадагы согуш, кандуу окуялар сестентип койдубу? Мындан ары кандай кадамдар шилтенет? Эми эски жараны тырмоо менен ички согушту башташса, июнь коогалаңын көтөрүшсө, аягында эмне болот? Ичибизден ырк кетсе жакшы эмес, капсалаң. Кыскасы, убактылуу өкмөт мүчөлөрүн камаганга Камчыбек Ташиевдин шайы жетпей калдыбы? Азия Ньюс кезети. Булак Назар Ньюс KG. Саясатчы Адахан Мадумаров Жеңиш Молдохматовдун октябрь окуяларына байланыштуу 2 айга камалганы боюнча билдирүү жасады. Мадумаровдун айтымында, Жеңиш Молдохматовду октябрь окуяларына байланыштырып, камаганы жөн гана шылтоо. Жеңиш Молдохматовду октябрь окуяларына байланыштырып, камаганы жөн гана шылтоо. Ал азаматыбызды чек ара боюнча ыңгайсыз суроо берип, аны жетектеген инсандардын отставкасын талап кылып, Баткенге жетип барып, болгон окуя кырдаалды бүтүндөй Кыргызстанга ачык айкын чагылдырып коюшу камалышына себеп болду, деди Мадумаров. Эске салсак, былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратты атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен. Өз кезегинде Жеңиш Молдохматов соңку парламенттик шайлоодо Замандаш партиясын жетектеп барган. Булак Назар Ньюс KG. Каттаниден Каттаниге айланган Субаналиев Тажикстанга, Лейнабадка кирип, 3 күн жоголуп кетип кайра келген. Кыргызстанда жаңы бийлик келсе койрогун бултаң этип чайпап жагынган, көзүн сүзүп,
кашын кагып койнуна кире калган Өмүрбек Субаналиев деген жыгач генерал бар. Октябрь окуясында аянтта ырдап бакта ачылып, бир кызматка бара коёмун деп ташы түшкөн жеринде жарылып кеткен. Бечара эмне кылсын, Садыр Жапаровка жагынып жатып, Баткен облусуна губернатор болуп кетти. Эми анын Баткен облусуна 3-4 айдагы салымы жана жоругу тууралуу кеп куралы. Жасалма генералыңар ошол 3-4 айдын ичинде бир дагы жергиликтүү калыкты жеке кабыл албаган. 2 орун басарына силер кабыл алгыла, чечкиле маселени, чечпесеңер кеткиле деп уялбай кыйкырып коет имиш. Көрсө өзүнүн иши менен бизнесин жасаган эле барыптыр. Баса Субаналиев саткын Жеңиш Разаковго окшоп Тажикстанга Ленинабадка кирип кетип 3 күн жоголуп кетип кайра келген. Элестеткиле, протоколсуз. Бул губернатор, мамлекеттик кызматкер да жөнү жок темселеп кирип, дайынсыз 3 күн жоголуп, Тажикстанга кирип, Рахмондун былсын жеп жүрдүбү. Кыскасы Катаниден Котаниге айланган Субаналиев дагы сары машке саткын Жеңиш Разаковдун шериги, шпион, тажиктердин агенти болуп жүрбөсүн. Так ушул маселеге Камчыек Ташиев тыкыр көзөмөл жүргүзүп, Катанисин жоопко тартпаса, каза болгондор үчүн ким жооп берет? Катардагы карапайым калк жакын аралыкта ызычуу болот. Тажиктер даярданып жатат деген имиштерди уккан. Эмне себептен чертмекчи чекистиңер ызычуунун алдын алып, элди эвакуация кылган эмес. Өзү келип ошол жерде чек-арачылар менен элди сактап калбады. Куралсыз элди ок жааган жакка киргизип жиберди. Жасалма кооз сүйлөгөн короз генерал Субаналиев 28-29 апрель күндөрү кан төгүлгөн жерге басып барган эмес. Ал губернатор эмес, генерал да эмне үчүн окуя болгон жерге барган жок. Эми Субаналиев элди тажиктерге кырдыртып, өрттөтүп, айылдарды талкалатып коюп, унчукпай арыз жазып кызматынан кетип калышы керекпи? Андыктан бийлик Өмүрбек Субаналиевдин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп, Жеңиш Молдокматовдун ордуна түрмөгө киргизиши зарыл. Ошондой эле Баткен, Лейлик райондорунун акимдери, айыл өкмөттөрү, чек аранын жетекчилери Шаршеев баш болуп жооп бериши керек. Элдин өлүмү оюнчук эмес, элдин пикири менен эсептеше турган адам барбы? Же ашмалтайы чыккан кадрлар менен элди кыйнай берелиби? Ток этерин айтканда губернаторлук кызматка генерал, полковник чек-арачынын кереги жок. Баткендин элинин, тажик элинин моралдык, психологиясын жакшы түшүнгөн, экономиканы, чарбаны, өндүрүштү түшүнгөн элдик адам болуш керек. Губернатор элдин жашоосун оңдош керек, экономиканы өнүктүрүп, инвестиция тартып, өндүрүш, жумушчу органдарды түзүп, чек арада элди туруктуу сактап калышы шарт. Баткенге Субаналиевке окшогон, көчүгүнөн корккон, өзүн ойлогон, контрабанданы гүлдөтүп, контрабандисттерди коргоп жүргөн мафиянын өкүлү керек эмес. Андыктан президент Садыр Жапаров жанындагы саткындардан, кошоматчылардан арылып, мыкты кадрларды мамлекеттик кызматка койбосо, өзүнө эле кыйын болот. Катаниге келсек, кырылган элдин өлүмүнө жооп берсин. Булак Назар Ньюс Кейджи. Bloomberg Кыргызстан кумтөрдөгү 19% үлүшүн сатыкка коет. Кыргызстандын мамлекеттик компаниясы канадалык Centerra Gold Inc. Token компаниясындагы акциясынын 19%-ын сатуу ниетин ачыкка чыгарды. Бул тууралуу канадалык басылмалар жазып чыкты. Буга чейин Centerra компаниясынын Торонто фонд биржасындагы акциясы 6,5%-га, тагыраагы $8,4 чейин түшкөнү айтылган. Буга байланыштуу Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы 26%-дык акциясынын 19%-ын сатууну чечти. Жалпы акциясы $77,4 миллион деп бааланса, анын $14,8 миллион сатыкка коюлат. 24 KG агенттиги Bloomberg басылмасына таянып, Centerra Gold ишканасынын Кыргызстандагы кумтөр кенине байланышкан жаңы кабыл алынган мыйзамга тынчсыздануусун жазып чыкты. Жаңы мыйзамга ылайык Кумтөр Gold Company айрым мыйзамдарды буза турган болсо, Кыргыз өкмөтү кенди сырттан башкаруусуна өбөлгө түзүлөт деп айтылат. Өткөн жумада Бишкектин райондук соту Кумтөр Gold Company ишканасын келтирилген зыяндар үчүн $3 миллиард өлчөмүндө айыпка жыккан. Мындан тышкары $10 миллион кошумча айыптар да салынган.
Канадалык инвесторлар бул аракетти компаниянын кумтөркенинен баш тарттыруу үчүн жасалган, атайын макулдашылган иш деп баалайт. Канадалык өнөктөштөр кыргыз бийлиги менен кызматташуу үчүн жана өзүнүн укук жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн бардык мыйзамдуу мүмкүнчүлүгүн колдонот деп жазды Bloomberg. Өткөн жумада Кыргызстанда Кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизиле турган мыйзам долбоору кабыл алынды. Андан көп өтпөй эле Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясын Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузган үчүн айыптап 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирди. 11 майда Кумтөр Голд компаниясынын чет элдик жетекчилери, жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетишкенин компаниянын кесиптик кошун төрагасы Калысбек Рыспаев тастыктаган. Ал муну Кумтөрдүн айланасындагы акыркы абалга байланыштуу болушу мүмкүн экенин айткан. Булак УА Кейжи.